Обуда Лондон BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып бермек максуту. Зомбулук күчөп турган чакта Азербайжан менен Арменияны ок атышууну токтотууга чакырышууда. Беларуста коопсуздук күчтөрү демонстранттарды таркатуу үчүн күч колдонду. Өлкөдө президент Александр Лукашенкого каршы акциялар уланууда. Индия менен Кытайдын аскер башчылары чек арадагы чың алууну чечүү максатында жолугушуу өткөрөт деп күтүлүүдө. Кыргызстанда саясий кризис күчөп турган чакта буунун Ооганстандагы саясий миссиясынын мурдагы директору Талатбек Масадыков чырдашкан тараптардын ортосунда диалог жүргүзүү максатын көздөп жатканын BBC-ге айтты. Ушундай кырдаалга Кыргызстаныбыз капталып калганда ушундай туңуюк болуп калды да чыга албай турган. Анан ойлодум, жок дегенде келип аракет кылайын деп да. Менин максатым бир гана жардам бериш, ушу стабилдүүлүк да. Сиз премьер-министрлик кызматка барбайм дедиңиз. Эмне үчүн барбайсыз? Мына ушундай кырдаалда турганда чечкиндүү бир кадамдарга баруу убактысы келген жокпу сиз үчүн? Эч ким премьер-министрлик жумушту сунуштаган жок, бир. Экинчиден, ушундай кырдаалда баардыгы закондуу түрдө өтүш керек да. Анан кийин мен ойлойм, бу жерде мансап талашкан, иштейм, премьер-министр болуп иштейм, же болбосо дагы башчы болуп иштейм дегендер көп. Мен тажрыйбам бул конфликтный зонада жүргөндө дайыма согушуп аткан тараптарды дагы тегерек столдун тегерегине отургузуп, ачык сүйлөштүрүш керек да. Анткени кандай болбосун конфликт сүйлөшүү менен гана бүтөт да. Диалог жолу менен чечиш керек деп негизи чакырыктар көп болду. Ошо талашып аткан тараптар деле өздөрү айтып атат. Диалогго кантип барыш керек? Диалогго чакырыш, мен ойлойм, нейтралдуу күч чакырыш керек диалогго. Эч кимге болушпаган, эч кимди колдобогон, эч бир саясий топто мүчө болбогон. Андайлар барбы экен? Мен ойлойм, бар деп. Сиз өзүңүз аракет кылып атасызбы? Мен да аракет кылып атам. Азыр бир аз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошол күчтөр келип отургуш керек да, баардыгын отургушуп, анан кийин баардыгын ушул нейтралдуу түрдө бейтарап деп да угуш керек да. Кимдин кандай ою бар экен, кандай максаты бар экен. Ошондуктан ансыз болбойт. Бирок аны дагы жаппаш керек, мындай прессага киргизбей, анан кийин элге билдирбей, мына сүйлөшүп алалы деп да. Жок, эл билсин. Ошондуктан менин сунушум түз трансляция болуш керек. Талаштуу тоолуу Карабах аймагында кечээ түнү ок атышпоо келишими бузулганына Армения менен Азербайжан бири-бирин айыптап жатат. Армениянын тышкы иштер министри кесиптеши Сергей Лавров менен кошумча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Москва бул маселеде ортомчу болуп берүүдө. Азербайжандын сүйлөшүүлөргө шериктеши Түркияны кошуу сунушун Орусия колдогон жок. Талаштуу аймакта жүргөн BBC-нин кабарчылары Майдан тилкесинде ок атышуулар токтогон жок деп маалымдады. Советтик Союз кулагандан бери аймак расмий түрдө Азербайжанга карайт. Бирок ал жерде армениялыктар жашап келген. Бул аял акыркы жолу анын жүзүн көргөзүп койгулачы деп жалынууда. Ал бул жерде жакындарын издеп жүргөн жалгыз аял эмес. Кийинки аялдагы бетин көргөзүп койгулачы. Ал менин үй бүлөмдөн эмеспи деп суранууда. Ал армяндар өлсүн деп кыйкырып ыйлоодо. Бул Азербайжандын экинчи ири шаары, Гянжадагы бутага алынган аймактын азыркы абалы. Согуш тилкесинен ыраагыраак, бирок өтө эле алыс эмес. Бул жер негизги көчөгө жакын. Мында аскердик буталар байкалбайт. Биз Баку айтып жаткан артиллериялык чабуулдун калдыктарын көрдүк. Азербайжан Арменияны аскер кылмышын жасады деп айыптап чыкты. Мындан ары эмне болот? Эки тарап тең мындан да жаман абалга туш болобу? Урандылардын астында турганыбыз ок атышпоо келишиминин бүткөнүбү? Чындыгында кырдаалды баалоо кыйын. Ошондуктан учурда абалга көз салып жатабыз. Эгерде Армения Азербайжандын жайкын тургундарына кол салуусун уланта берсе, анда Азербайжан аларга каршы тийиштүү чараларды көрүүгө укугубуз бар. Алар силерге чабуул жасаганын, ошондой эле сиз буга жооп кайтарууга укугубуз бар деп айтып жатасыз. Ошондо силер ок атышпоо келишимин карманансыздарбы же бул чабуул үчүн жооп кайтарганы жатасыңарбы?
Учурда биз ок атышпоо келишимин сактоого аракет кылып жатабыз. Бирок албетте, эгер алар биздин жарандарга дагы деле кол сала беришсе, анда биз ар бир өлкө сыяктуу өзүбүздү коргоого укуктуубуз. Азербайжан каза болгондордун көбүн алып чыгып жатып, алар армян тарап жарандарды аткылап, ок атышпоо келишимин бузду деп айыптоодо. Gelin bura bakın hanım buyurun. Бүгүн убактылуу тынчтык келишими толук кыйрабаса да бузулду. Бирок Гянжага катуу Bizim жабыркады. onlarla işimiz yoktu. Ношобанын неберелери ушул керебеттерде уктап жаткан. Жакшы аман калышыптыр. Бирок ал Тоолуу Карабактагы абалга жүрөгү ооруп турат. Ne onlardan ölen olsun ne bizden ölen olsun. Биз баарыбыз энебиз. Бул тараппы же ал тараппы баарыбыздын жүрөгүбүз ооруп турат, деди ал мага. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Кытайдагы Циндао шаарынын расмийлери шаардын 9 миллионду түзгөн тургундарынан коронавирус анализи алынаарын билдирди. Аталган шаарда коронавирусту жуктургандардын саны өсүп жатат. Саламаттыкты сактоо эксперттери жапырт анализ алуу иштери 5 күндүн ичинде соңуна чыгаарын билдирди. Кытай илдетти жуктуруп алган учурлар көбөйө баштаганда дароо чектөөлөрдү киргизип, вирустун кеңири жайылып кетишин ийгиликтүү токтотуп жатат деп айтылууда. АКШнын жугуштуу оорулар боюнча адиси Антони Фаучи коронавирус тууралуу айткан сөздөрүн бурмалап жатат деп президент Трамптын өнөктүгүн айыптады. Республикачылдар чыгарган тележарнамада Фаучи мырза Трамптын коронавирус пандемиясына жасаган жообун мактап жаткандай көрүнөт. Иш жүзүндө ал бул сөздөрдү өзү жана Ак үйдөгү башка кызматкерлер тууралуу айтылган экен. Бириккен Улуттар уюму табигый кырсыктар, пандемия, катаал аба ырайы жана ачарчылык сыяктуу көйгөйлөрдүн айынан жер планетасында миллиондогон адамдардын жашоосу тозокко айланууда деп билдирди. Жаңы билдирүүдө аталган көйгөйлөр 1,2 миллион кишинин өлүмүнө себепкер болгону жана дүйнөлүк экономикага $3 триллион чыгым алып келгени айтылат. Индиянын финансылык борбору Мумбайда бүгүн электр жарыгы өчкөндүктөн шаарда башаламандык орун алып, поезд каттамдары токтоп калды. Күтүлбөгөн жерден жарыктын өчүрүлүшүнө электр тармактарынын иштен чыгып калышы себеп болгон. Андан кийин бир нече электр зымдары да үзүлүп калган. Ошондой эле жакын жайгашкан Махараштра аймагы да жабыркаган. Жергиликтүү бийлик ооруканаларга күйүүчү май камдап алууну сунуштаган. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Беларустун лидери Александр Лукашенкого каршы санкцияларды киргизүүгө макулдашып, биримдик анын режимине болгон кысымды күчөтүүнү көздөп жатат. Лукашенко мырза август айында орун алган шайлоону бурмалады деп айыпталууда. Дем алыш күнү жаңы президенттик шайлоо өткөрүү талабы менен нааразылык акцияга чыккан демонстранттарды таркатуу үчүн полиция күч колдонду. Демонстранттар Минск шаарынын көчөлөрүнө дагы деле жүрүшкө чыгууда. Алар жума сайын көчөгө чыгып, президент Лукашенконун кызматтан кетүүсүн жана жаңы шайлоо өткөрүүнү талап кылууда. Полиция аларды көздөй жаш агуусчу газ чачып, суу бүрктү жана күч түзүмдөрү катуу күч колдонду. Кара шлемчен полиция кызматкерлери митингчилерди эч белгиси жок фургон унагаларына сүйрөп салышты. Президент Лукашенко өлкөнү 1994 жылдан бери башкарып келе жатат. Ал август айында шайлоону бурмалап, жеңишке жетти деп коюлган айыптарды четке кагып келет. Лукашенко өзүн оппозициянын талапкери Светлана Тихановскаяны жеңген, чыныгы жеңүүчүмүн деп эсептейт. Соңку зордук зомбулук менен коштолгон жүрүш Лукашенко менен Минск түрмөсүндө кармалган оппозиция лидерлеринин жолугушуусунан кийин орун алды. Анда 2 киши Дмитрий Рабцевич жана Юрий Воскресенский бошотулган. Азыр алар үй камагында. Тихановская Литвага чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Ага 4 айдан бери түрмөдө жаткан күйөөсү менен биринчи жолу телефон аркылуу байланышууга уруксаат берилди. Анын жолдошу түрмөдө камалып, президенттик шайлоого аттана албай калгандыктан Тихановская шайлоого катышкан. Беларусь элине ыраазычылык гана билдирем. Баарыңар боштондукка чыгып, жаңы шайлоо өтмөйүнчө биз артка чегинбейбиз. Бир катар батыш өлкөлөрү жана АКШ Александр Лукашенкону Беларустун президенти катары тааныбай турганын айтышып, митингчилер кыянаттык менен камалып жатканын айыпташты.
ошондой эле Беларуска санкцияларды киргизишти. Соңку нааразылык акцияларынан кийин Минск шаарынын полициясы ондогон адамдарды кармашканын билдирди. Бирок жүрүштө 330 адам камалганын Весна укук коргоо уюму да билдирип чыкты. Шайлоодон бери 13 000ге жакын адам кармалган. Индия менен Кытайдын аскер башчылары бүгүн дүйшөмбү күнү жолугушууга келери күтүлүүдө. Алар Ладак аймагындагы талаштуу чек арадагы чың алууну басуу боюнча мунаса табууга аракет кылышат. Эки өлкө тең бири-бирин чек араны бузду деп айыптап, бийик тоолуу аймактагы чек ара өтмөктөрүнө 10 миңдеген аскерлерин жайгаштырып алган. Индиянын аскердик унаалары Гималай тоолорунда акырын жүрүп баратат. Алар кыш келгенге чейин Ладак аймагындагы аскерлерге жабдыктарды жеткирип жатат. Аскерлер башка тараптагы олуттуу каршылашы Кытайдан кем калбаган аракет кылууда. Бул кар түшкөн чөлкөм дүйнөдөгү ири күчтөрдүн согуш талаасына айланды. Алардын демаркация болбогон чек арасынын айынан ондогон жылдардан бери чың алуу жаралып келди. Эки өлкөнүн тең чек арада талаштуу аймагы бар. Ошол талаш кагылышууга алып келген. Июнь айында зомбулук менен коштолгон жаңжалда 20 индиялык жоокер көз жумган. Кытайдын канча аскери каза болгону белгисиз. Дагы бир жаңжалдын коркунучу азырынча тарай элек. Тараптар чек арасын тактап, аскерин алып чыгып кетпесе, чыр-чатак көзөмөлдөн чыгып кетиши мүмкүн деген кооптонуу болууда. Кытайдын пропагандалык видеолорунун максаты душманды сестентүү. Алар дел үчүн гана көрсөтүлгөн жок. Кытайдын президенти Си Цзиньпин Бейжин 1 метр да жерин бербей турганын билдирди. Бейжиңде болсо провокация Индия тараптан келип жатканын, өзгөчө Индия Кытай менен чек арасын бойлой жайгашкан инфраструктураларында, имараттарында аскерлерин жайгаштырганын айтышууда. Индиянын маалымат каражаттары Кытай Ладак аймагынын ири бөлүгүн басып алганын айтат. Тоскоолдукка карабай, Индиянын өкмөтү бош келген жок. Кытайдын аракеттерине каршы туруу үчүн аймакта жетиштүү сандагы аскерлерибиз жайгаштырылды. Өзөктүк куралга ээ болгон эки өлкө талаштуу аймакта өз үстөмдүгүн орнотом деп чыңалган абалга туш болушту. Эки тараптын ортосунда бири-бирине ишенбөөчүлүк күч. Кытайга салыштырганда, Индия кышында температурасы -30 градустан төмөн болгон аймакта миңдеген аскерлерин кантип кармап турат деген олуттуу маселе да турат. Чөлкөмдөгү өлкөлөр учурда болуп жаткан окуяларга жакындан көз салып жатат. Азырынча Индия жана Кытай да артка чегингиде эмес. Эгер жаңжал күчөп кетсе, анын таасири бүтүндөй чөлкөмгө тийиши да мүмкүн. Эми спорт жаңылыктары. Англис футбол лигасынын төрагасы Рик Перри Англис футбол пирамидасын сактап калчу план сунуштаганы үчүн Манчестер Юнайтед менен Ливерпулду мактоого алды. Ал планга ылайык Англис премьер лигасы 20 клубтан 18 клубка кыскартылат жана лигага эң узак убак мүчө болуп келген командалардын ыйгарым укугу көбүрөөк болот. Британ өкмөтү ири клубтар үстөмдүк кылып кетет деп бул планды жактырган жок. Теннис. Рафаэль Надаль эмки айда орун алчу турнаментке катышаарын же жоктугун билбей турганын айтты. Рафаэль Надаль Франция ачык чемпионатында көп жылдардан бери келе жаткан атаандашы Новак Джоковичти утуп, 20-чы жолу Гранд Слам чемпионатын жеңди. Жаңылыктардын соңунда Орусияда табылган чанда кезиккен өңү кызгылт бриллиант жөнүндө айта кетели. Бул кооз асыл таш бүгүн аукциондо сатылат. Бул ташка Орусиянын Розанын руху деп аталган балет чыгармасынын аты берилген. Аталган бриллиант 38 миллион доллардан кем эмес баага кетери күтүлүүдө. Табигый түстөгү таштардын түзүлүшүндө жарыкты чагылдырган элементтери бар болот. Берүүнү жайынтыктайбыз. Сан алып барган Эрмек Максутов болду. Саламатта калыңыздар.